сабактарды көрдүңүздөр. Жалпы республика боюнча ошо керемет долбоорунун программасы менен атайын математиканын окуу сабагы боюнча атайын ошо классикалыктан жасалган. Булар сиздерге тааныш көргөнүздөр. Анан бизде жылдан мектептен башкачы класста декада болот. Ошо декадада биз бир ай 1-чи класстан 4-чү класска план түзүп ушинтип. Анан ошо негизинде иш алып бара беребиз да. Бул деп койгон себебибиз баягы окуу сабагы боюнча 5 модуль болгон. 5 модульда ар бир стратегия унутуп калбасын үчүн атайын окуу сабагы. Биз азыр окуп аткан математика боюнча. Сиздерге ошо бир аз маалымат берип коелу деп атабыз. Анан баалоо ак боюнча баарыбыз да иш жүргүзүп жатасыздар. Ошол боюнча бир аз маалымат берип коелу деп атам. Бизде азыр башталгыч класста 15 мугалим ошо баалоо ак боюнча балдардын ошо стратегия экиге бөлүп койдук. Окуу сабагы математика боюнча. Атайын план түзүп атат. Биринчиден план түзүп экинчиден ошол пландын негизинде тесттер жагат. Тесттерди жүргүзүп, тесттерди жүргүзгөндө иштеген иштери бул жерде турат. Ошол негизинде планшеттер планшетке киргизет, ар бир класска киргизип койгонбуз. Ошол боюнча жыйынтык чыгып калат. Ар бир мугалимдин көз алдында турат да, кайсы окуучу жетишип атат, жетишпей жатат. Кызыл, жашыл күйсө билесиздер, эң жакшы. Сары күйсө бул жок жетишпейт депиз. Жакшы. Анан эң начар кызыл болуп мынтип күйүп калганда, ал балдар менен кайра планшетке түшүрө албайбыз. Себеби аны кагаз түрүндө иштейбиз дагы, кайра бул жака ишин алып коебуз. Балага жардам бериш керек да. Эң негизги ошо да иштей албай жатса. Ар бирин ошондой көргөнбүз, бул окуу сабагы боюнча кетип атат. Ал эми математикада кайра бул жак математика, бул жагы окуу сабагы боюнча 1-чи класста кайра. Анда деле ушундай ар бир бала чаап берип жатабыз. Анан кайра ошо результатын бул планшетке түшүргөндө эле чыгып калат. Кандай экенчи. Анан ар бир эмеге комментарий жазылат. Кандай иштеш керек. Кандай иштеш керек мугалимге дагы, окуучуга да. Кайрын кемчилиги болуп жатат. Канча процент экени бүт баары чыгып калат. Ошо мугалимдер атайын деп чыгарып алган. Анан ошол боюнча эгер ошо процент аз болуп кала турган болсо, кайра мугалим ошонун үстүндө иштеп чыгат. Слайд кылып койсок болмок экен, мен ошо жетише албадык да. Биз ошо февраль айында жана декада болуп калдык. Чынында жетише албадык. Бул жерден көрүп атсаңыздар болот. Ар бир мугалимдин бул сиздер келер арасында жасалган иш эмес. Бул биз башында жыл башында иштеп жаткан иш да. Негизи ушинтип бөлүп туруп, чейрекке бөлүп койгондо ар бир чейректе мугалим өзү иштей берет. Эч кандай эме болбойт да. Кыйынчылык болбойт. Мисалы, могу жерде түшүндүрмөсү турат. Кандай иштеш керек. Ошол боюнча иштейт. Анан ар биринин онда эмеси жыйынтыгы чыккандан кийин бу жерде эмне кылып иштеш керек? Мугалимге дагы окуучуга кайтарым байлаш жөөт. Ошого кайтарым байланышта кайра эмнеден кемчилик кетип атса, иштейт. Бул жерден башка чыгат ар бир окуучу. Анан өзгөчө жетишпей эң начар болуп калган окуучу болуп, басканда ошол жерде кайтарым байлаш чыкканда ошого жетиши мугалим иштеш керек. Сиздерде деле бар. Туурабы? Эч кандай эмеси жок. Ошо бизде ошо ошо портфолио ушундай кылабыз. Бир жагы математика, бир жагы окуу сабагы боюнча. Андан кийин сабакка аптада деле ар бир мугалимдин сабагына биз киребиз. Ошо сексен жетекчиси, завучтар, директорлор ар бир мугалимдикин белгилейбиз дагы, кайтарым байлашын чыгарабыз. Анализ менен чийин, кайсы жерде жетиштим, кайсы жерде кемчилигим бар. Кийинки сабакка өткөндө ал кайра оңдогонго туура келет да. Анан аны менен эле чектеп калбастан, ошо сабакка кирип атканыбызда онда математика болду. Математиканын ар бирини планда болсун, жерде үлгүсү туруп атат. Кандай кайсы этапын кирип отуруп, кандай жыйынтык чыгарабыз бул жерде туруп атат. Ал эми болсо бул жерде бул окуу сабагы боюнча анализ беребиз да.
бул жерде бүт мугалим ошо тааныш болуш керек. Ар бир мугалимде ушундай чыгарып алыш керек. Сабакка сиздер сабакка киресиздер деп турап байкоого барганда дагы ушу менен даярдансаңыздар кыйналбайсыздар. Себеби бул сиздердин мындайча айтканда башталгычта баарыбыз билебиз бири-бирибиздин көйгөйүбүздүчү. Чындап алып келгенде эле жана басканда меники кызыл күйүп калабы деле кооптонуп беребиз го. Сиз ушу менен сабакка даярдансаңыз эч кандай эме болбойт да, кыйынчылык туудурбайт. Себеби бул жерде кыр эттен биздин сүйлөгөнүбүз, кыймылыбыз бар ушул жерде жазылып. Ушу планшетти чыгарып алсаңыздар даяр. Анан ошол боюнча сиздер сабакка кире бересиздер. Бул планшетти эзлегенде ошондо бул жерде моундарды аткарышым керек экен. Биздин ошо сабак башталгандан бир күнгө чейинки анализ. Анан дагы айта турган нерсе, биздин могу жерде көрсөткөн булар мектепте бар. Бизден чыгарып алат. Биринчи класстан 4-кө чейин окуу сабак боюнча. Ошондо чыгарып алат дагы, азыр чыгарып иштейт биринчи класста. Азыр окуу техникасы боюнча бул планшетте белгилейт окутуучу. Биз көбүнчө жана минутасынан окута беребиз го. Бул менен окуткан жакшы да результаты так чыгат. Канча окуучубуз жетишпей жаткан дәрежеге чыгып калат. Ошо менен белгилесеңиздер жакшы. Анткени азыр мугалимдер өздөрү пайдаланат. Ар бир сабагында. Бала убакта дагы планшетти алып кетишиптагы иштерин белгилеп чыгарат. Ар бир результатын бүт бала өздөрү чыгарып алып, өздөрү толтурат. Ар бир мугалим. Асыра турат го, көрүп турасыздар. Анан эгер сиздер ушундай мектептин ар жерине таратылган, ошол боюнча план түзүп, керек пландардын да үлгүсү бар. Каяктан түзөм деп издебей, бул жерде биздерде таратылган. Кандай иш чара өткөзүп берет, бүт үлгүсү бар. Мектепте бар жазып. Анан эгер ушундай керек болуп турган болсо, ушулардан алып түзүп алат. Мына ал жерде сабактын баары жанагы кайтарым байланыш боюнча комментарий жазып атат. Ошолар ушул жерде болот. Сабактын планы үлгүсү болот. Ар бир класс өзүнүн деңгээлине жараша үлгү болот. Анан ошо менен биз атын чогулушун берилген билесиздер. Ошону биз дагы ошол класста атайын өткөн, 4 класс, 4-кө чейин өтүп, бүт баарын ар бирине тиркеп койдук. Биздин негизи февраль айында декабрда бүт бар. Ушуну аткарышты. Бул жерде баары ар бир стратегия боюнча мугалимдер мастер-класс өтүп, мастер-класста өздөрүнүн стратегияны бөлүшүп алганда, ушул стратегия боюнча ар бир сабак көрсөтүп берди. Ошо мастер-класста өтүп дагы ар бир ушундай портфолио түзүп маны даярдап койду да. Анан көрсөңүздөр болот. Телефонду тартып көрсөңүздөр болот да. Анда кандай иштер чыгып калат. Сабак учурлары. Анан сурооңуздар болсо бериңиздер. Биз ошо менен да катар визаны да иштеп атабыз. Бул жерде бүт мугалим план түзүш, план бекитип, ар бир сабак боюнча бүт иштерин алып жатышат. Ошого жараша атайын бул баалаакка тышка виза. Ар бир эмеде чейрекке жакын биз ушуну алып коебуз. Ар бир класс бизде ушундай жетишкилик болуп жатат. Анан көрөм десеңиздер бул жерде бар турда. Ошондо иштеп сабактардын иштеринен жана жак жазуу, дефтер жазат. Ошонун баарын бул жерде кийинки биздин жаш мугалимдер көп. Ошолорго баягы мындайча айтканда колдонмо болсун деп атайын даярдап койдук. Анан эгер болсо кызыксаңыздар көрсөңүздөр болот. Ошо баалоо боюнча суроо болсо бериңиздер. Эмне сунушуңуздар бар? Айтыңыздар. Анткени сиздерден иштеп атасыздар, туура? Сиздерде кандай иштеп атат, кандай эме кылыш керек дагы. Эгер оюңуздарды айтыңыздар. Анан биз анан барып сабактын